мен 74 жылдан баштап ушу бүгүнкү чейин ушул системада иштеп келатамын. Салыштырмалуу биздин соттордун, судьялардын иштөөсүнө жакшы шарттар түзүлдү деп айтсам мен жаңылышпайм. Аша чапкандык болбойт да. Мисалы биздин учурда бир механический машинка болор эле. Азыр деген соттордо жардамчылар бар. Бизде жардамчы жок. Бир эле секретарь, соттук заседаниянын секретары деген болчу. Ошол протокол түзчү. Анан кийин канцеляриянын башчысы отурчу, түшкөн иштерди ошо канцеляриянын башчысы кабыл алып, анан эки секретарь болот эле. Бирөө жарандык иштери боюнча, бирөөсү болсо жана кылмыш жазык иштери боюнча эки секретарь кабыл алып, андан кийин судьяга алып келип берет эле. Эми Кудайга шүгүр деп койсок болот. Азыр мына кыргызда сөз бар эмеспи? 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы. Танысыгандай эле мына убакыт өткөн сайын соттордун иштөө шарты дагы өзгөрдү. Имараттар жакшырып атат, ремонттолуп жатат. Анан жана материально-технический базасы оңолуп жатат дегендей, помощниктер иштейт. Эми иш дагы көп. Ошончолук иш дагы көп да. Анткени элдин баары тең азыр укук жагынан сабаттуу болуп баратат. Ошол себептен ар ким өзүнүн укугун коргош үчүн сот органдарына кайрылышат. Ошого ылайык эле эл көп болсо иш дагы көп, талаш тартыш дагы көп. Ошол себептен соттордун дагы иши көбөйдү. Эми бул Кыргыз мамлекетинин, биздин республиканын сот системасына токтоло кетсек, тарыхы абдан эле чоң. 95 жыл деген мындай бир караганда аз, дагы бир караганда көп. Бул бир кылымда 5 жыл жетпеген бир кылым. Бир кылымдын ичинде эмне гана өтпөйт. Биздин сот курамынын, сот тутумунун тарыхы эле өз мамлекетибиздин тарыхы менен тыгыз байланыштуу. Bizde mamlekette kандай özgörlüler жүрүп жатса, ошого байланыштуу сот системасында дагы ошондой өзгөрүүлөр болуп жатты. Эгерде биз мындай тарыхка кайрылып көрсөк, мурда эле жана элекел Октябрь революциясы болгонго чейин эле биздин элибизде дагы ушундай талаш тартыштарды чечкен орган болгондо, алар бий менен казылар шайланышкан. Алар дагы элдин арасынан кадыр барктуу, билимдүү, сөзү өтүмдүү адамдарды ушу көпчүлүктүн колдоосу менен шайланышып, бир белгилүү мөөнөткө талаш тартыштар ошолордун чечими менен чечилип келген. Андан кийин биздин мамлекет адегенде Кыргыз эли РСФСРдин составында болду. Андан кийин Союздун составына кирдик. Ошол учурларда алар кабыл алынган мыйзамдардын негизинде биздин мыйзамдар кабыл алынып, анткени баш мыйзамдар тигилердин мыйзамынан айырмаланбаш керек эле да. Ошонун негизинде мыйзамдар кабыл алынып, ошол мыйзамдар менен иштеп келдик. Анан мамлекетибиз эгемендүү болуп, өз бетибизче мамлекет болгондо, биздин сот системасы дагы үч бийликтин бир бутагы катарында көз карандысыз, мыйзамдын чегинде өздөрүнүн жобосу мыйзам негизинде иштеген орган болуп иштеп атабыз. Жогорку сот ошол сот тутумунун эң жогорку көзөмөл кылган соттор деп эсептелинет. Жогорку сотто азыркы күндө 3 коллегия иштейт. Граждандык иштерди караган, жарандык иштерди жана кылмыш жаза иштерин караган, аны экономикалык, административдик иштерди караган 3 коллегия иштейт. Пленум бар бизде. Бул пленум болсо ошол соттук иштерде кандайдыр бир татаал, түшүнүксүз сотторго жардам бере турган учурларда иштерди жалпылоонун негизинде каралып чыгып, тийиштүү токтом кабыл алынат. Ал токтомдор иш жүзүндө судьялардын ишине жардам берет. Эми соттор эмне менен алектенет? Муну элдин баары эле биле бербейт. Алар ойлойт ушу жалаң эле талаш тартыш, ызы-чуун ичинде жүрөт соттор деп. Эми сот болбосо мамлекетти да мындай элестетүүгө мүмкүн эмес. Анткени бүт адам жаралгандан баштап талаш тартыш, ар кандай маселени чече турган маселелер болот экен, ага сот органы керек экен сөзсүз түрдө. Соттордун чечимдери кандай тартипте, кандай негизде каралат. Ал боюнча бизде мыйзамдар бар, мыйзамдар иштейт. Соттордун статусу жөнүндө жогорку соттун жана жергиликтүү соттордун жөнүндө мыйзам бар, соттордун статусу жөнүндө мыйзам бар. Андан тышкарыда башка нормативдик актылар бар. Ошонун негизинде иштейт судьялар. Эми судьялардын кабыл алган чечимдери биринчиден мыйзамдуу болуш керек, мыйзам негизинде негиздүү болуш керек, ал мыйзамды негиздүү колдонуш керек.
анан кийин адилеттүү болуш керек. Ошол учурда гана соттун чечими адилеттүү деп эсептелинет. Эми адам деген адам да, бул сотко сөзсүз түрдө эки тарап болот. Ал эки тараптын бири ар дайым эле экөөнү тең канааттандыра албайсың да. Талаш тартыш, кичинекей эле жөнөкөй эле бир үй мүлкүн бөлүштүрүү боюнча деле, эрди катын ажырашып жатканда үй мүлкүн бөлүп атканда деле мыйзамда мындай деген жер бар да. Эгерде колунда жашка жетпеген балдары болсо же кароого муктаж болгон бир оорулуу да бир үй бүлөнүн мүчөсү болсо, ошого карата ошол соттошуп аткан эки тараптын бирөөнүн үлүшүн кичине көбөйтүп коюшка мыйзамда каралган судьянын укугу бар. Аны элдин баары түшүнбөйт, айтат: ой, судья менен сүйлөшүп коюптур деген деле барып тиги киши. Ошон үчүн мунун немесин көбөйтүп салды сот депчи. Мыйзамда ошондой учур бар, каралган мыйзамдын өзүндө. Эми айта кетсем, бизде судьянын ар бир кадамы процессуалдык закон менен материалдык норма правада жазылып кеткен, укуктук талаада. Ошонун негизинде гана чечим кабыл алынууга жатат. Аны үчүн судьяга иш келип түшөт, ишти окуйт, дайынданат, иштүү документтерге жетиштүү болбосо аларды суратат, адегенде тараптар менен сүйлөшүү жүргүзүп айтат: урушпай, талашпай эле соту жок, чечим кабыл алсаңар болот, жарашууга келип деген. Анан бул процессте эгер жарашуу бүтпөсө, ошол учурда гана бул граждандык иштер боюнча жанагы ошолор боюнча ошондой чечимдер сунуш кылынат дагы. Эгер такыр эле макул болушпаса, анан кийин соттук отурумда каралып чечим кабыл алынат. Чечим азыр мурун болсо эл арачылар деп койчу, народный заседатели. Азыр болсо андай институт жоюлуп кеткен. Жок, судья өзү жалгыз мыйзамдын негизинде өзүнүн ички туюмун кабыл алуусу негизинде чечим кабыл алат. Эмгек жолун баягы эле биздин коомдогу ар бир эле адамдын эмгек жолу сыяктуу. Мен жогорку окуу жайым бүткөндөн кийин иштеп баштадым. 74-жылдан баштап ага чейин да бир атайын орто билим бар болчу, аны менен иштегем 2 жыл. Андан кийин ушул 74-жылдан баштап ушул эле багытта иштеп келе жатамын. Райондук жергиликтүү соттордо иштедим, 2 сотто. Андан кийин бизден Министерство юстиция деген бар эле деп атпайм, орган. Азыр эле Минюст, бирок алардын функциясы башка. Ошол жерде сот органдарын УСО деген управление бар болчу, сот органдарын башкармасы деп. Ошол жерде башкарманын орун басары болуп иштедим 2 жыл 4 ай. Андан кийин жогорку сотко судья болуп шайланып келип, 20 жыл кылмыш иштерин кароо боюнча коллегияда судья болуп иштеп, анан 2009-жылы декабрда отставкага кеттим. Срок бүтүп 20 жылдан кийин. Андан кийин ушу биздин жанагы билим, судьялардын билимин жогорулатуу боюнча анда учебный центр деп койчу, азыр школа болду, высшая школа болду. Ошол жерде ошондон бери эле лекция окуйм, сотторду жаңы чектелген, дайындалган судьяларга, анан иштеп аткан судьяларга ушу тажрыйба менен бөлүшүп лекция окуп келемин. Кызыктуу окуялар көп эле болгон. Бир окуяны айтып берейин. Бир судьябыз анда жанагы заседательдер бар да, көп иш карашат да. Бир чоң иш карап атат экен, анан карап атып эле соттун составын кулактандырыш керек да. Бүгүнкү соттук отурумда төрагалык иш баланча деген заседательдердин катышуусу менен деп, анан келип эле өзүнүн фамилиясын унутуп калыптыр. Унутуп калып сурайт дейт: айтып койчу, менин фамилиям ким эле, депчи. Анысы кандай ушундай күлкүлүү окуялар да болуп калат соттордо. Мен жетектеген бөлүм ошо 11 кишиден турат. Ал бөлүмдө 3 тармакка бөлүнгөндө, бирөө экономикалык жана административдик иштер боюнча жалпылоо жасайт. Экинчи бөлүм болсо жарандык иштер боюнча, үчүнчү бөлүм болсо кылмыш жазак иштер боюнча талдоо жүргүзүп, андан кийин ал талдоонун негизинде биякта ошо тийиштүү коллегиянын судьяларында талкуу жүрөт. Талкуу жүрүп, ошонун жыйынтыгы менен кандай маселе алып чыксак болот экен соттун пленумуна. Ошол соттун пленумуна алып чыккан маселелердин жагдайына жараша бизде дагы ушу
пленумдун долбоорун даяндаганга иш аракеттер жүргүзүлөт бизде. Кайсы теманы талдап алыш керек жалпылоо жүргүзүш үчүн? Ошондо карайбыз, дегенде статистика отчетту карайбыз да, былтыркы жылга караганда кайсы категориядагы иштердин саны көбөйүп кетти. Кандай каралып жатат? Акталгандар көппү, соттолгондор көппү, же болбосо иштер кайрадан прокуратурага кайрылып кеттиби? Ошолор боюнча талдоо жүргүзүлөт да, талдоо жүргүзүлүп, тияка маселе коебуз биз, момундай экен деп руководство, жетекчилерге. Ар бир коллегиянын жетекчилери менен сүйлөшүлүп, алар өздөрүнүн соттор менен сүйлөшүп, анан кийин эгерде чындыгында эле ушундай жалпылаштоо керек болсо, ошол теманы тандаган тема боюнча иштерди суратып, жергиликтүү соттордо ошонун негизинде иштейбиз.